Өлкөдө илде жайылып өмүрлөрдү тооруду. Бир сутка ичинде ковидтен 6 киши каза болду. Менин жалгыз балам Байбосын Айбекти бир келин аркылуу өлтүрдү. Ал келин 12 000 сом акча алган баламан $12 000. Акыркы каргашалуу окуяга байланыштуу ички иштер тармагындагы бир катар жетекчилер кызматынан бошотулду. Бирок муну менен милицияга карата нараазычылык токтоп калган жок. Ошон үчүн мен суранам сизден. Жакшылык кылсаңыз бир Аллага да жагасыз, жакшылык кылсаңыз, элге жакшылык кылсаңыз. Мен суранам ушул. Урмат Ташиев, сизден да суранам ушул. Өнөктүктөн кийинки өксүктөр. Бүгүн Ош шаарынын Борбордук аянтында кечеги шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон партиялар Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышты. Мен өзүм партиямды мереке коем. Ошондо эле айтып кетпедимби, ошол Эмгек партиясы келип кол кармашып сүйлөштүк, бизди колдомой болушту. Бишкек шаарынын мэри ким болоору айтылды. Шайлоонун баштапкы жыйынтыктары жарыяланды. Мындай көрсөткүчкө айрым партиялар макул эместигин да билдирип, нараазычылыкка чыгышууда. Саламатсыздарбы, Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы. Сиздер менен мен Арзымат Аланов, кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Бүгүн Кыргызстанда бир сутка ичинде дагы 145 кишиден коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 107 учур, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 25, Ош облусунда 1, Ысык көлдө 5, Нарында 2 жана Жалал Абад облустарында 3 кишиден вирус табылды. COVID-19 илетинен Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 2 жана Ысык көл облусунда 1 бейтап каза болду. Март айынан бери 90 372 киши вируска чалдыгып, 1528 бейтап көз жумду. Бишкек шаардык милициясы 2005 жылы туулган Уланова Назик Улановнага издөө жарыялады. Кыздын жоголгону тууралуу 11 апрелде Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө кыздын апасы билдирген. Маалым болгондой, Назик 7 апрелде саат 15:30 чамасында Фирсов көчөсүндөгү үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Бою 160-165 сантиметр чамалуу, чачы орточо узундукта. Оң бутунда күйүктөн калган так бар. Ошол күнү кара булгар куртка, кара футболка, көк джинсы шым, ак спорттук бут кийим кийип жүргөн. Милиция Уланова Назик тууралуу маалыматты билгендер болсо 0771 14 11 90 0500 33 99 66 0500 79 33 33 номуру жана 102 кызматына кабарлап коюну суранат. Интернетте көчөдө бир адамдын кызды кууп жүрүп сабап жатканы тартылган тасма тараган. Тасма күндүз Бишкектен көчөлөрдүн биринде тартылган. Анда 18-20 жаштардагы кыз эркектен качып жолдогу кишилерден жардам сурап жатканын көрүүгө болот. Тасманы тартып жаткан адам милицияга маалымдап, окуя Бишкектен Дэн Сяопин жана Кустанай көчөлөрдүнүн кесилишинде болуп жатканын түшүндүргөнү угулат. Бишкек шаардык милициясынын басма сөз кызматы тасмадагы окуя боюнча 1-май райондук милиция бөлүмү иш алып барып жатканын билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Улан Жумаков Азаттыкка видеодогу келин аман эсен экенин билдирген. Кечээ 11 апрелде 19:00 чамасында Бишкектен Кустанай жана Дэн Сяопин көчөлөрүнүн кесилишинде үй бүлөлүк жаңжал болуп жатканы тууралуу маалымат 102 кызматына түшкөн. Милиция окуя болгон жерге барып, 27 жаштагы жаран аялын сабаганын аныктаган. Бул факт Жазык кодексинин 266 беренеси ээн баштык боюнча бирдиктүү реестрге катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Акыркы каргашалуу окуяга байланыштуу ички иштер тармагындагы бир катар жетекчилер кызматынан бошотулду. Тактап айтканда, Айзаданын өлүмү боюнча 44 милиционер жазаланып, жетекчилер кызматтан алынды. Бирок коомчулукта дагы деле нараазачылык көп. Жөн гана кызматтан алынбастан жоопкерчиликке тартылышы керек деген пикирлери көп басымдуулук кылууда. Бүгүн ички иштер министрлигинин нааразы болгон жарандар башка дагы талаптары менен митингге чыгышты. Киши колдуу болгон Айзаданын окуясы боюнча иликтөөдөн кийин укук коргоо кызматкерлеринин кызматтан алынышын коомчулук көз боймочул катары баалоодо. Айтымдарында ички иштер министри өзү кызматтан кетиши керек эле. Министр, анын орун басары Сүйнө Мырзаков, мына азыр ютубтардан көрдүк, кечинде Венера айым Оштон барып, ошол Садыр Жапаровго кайрылып, кенин басып алган Канназар деген жигиттин
бир тууган агасын аткандыгы боюнча эмне үчүн жоопко тартылбайт? Министри дагы, орун басарлары дагы бүтүндөй шалакылыкка жол берген МВДнын бардык орун басарларынан министринен тартып тергөөчүлөргө чейин биз камалсын, жооп берсин деген талапта келип отурабыз. Анткени булар кичинекей аткаруучуларды кызматтан бошотмуш болуп туруп эле кайра өзүн алып келди. Эске салсак, ИИМдин 44 кызматкери окуяга байланыштуу жумуштан алынган. Мекеменин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов билдиргендей, алар өзүнө жүктөлгөн кызматтык милдеттерди так аткарбагандыгы үчүн министрдин буйругу менен кеткен. Алар Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Бакыт Матмусаевден тартан нөөмөтчүгө чейинкилер. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жана 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигин толугу менен кызматтан алуу боюнча чечимин чыгарып буйрук чыкты. Ага ылайык бүгүн жаңы жетекчилер дайындалды. Мисалы Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы болуп Азамат Ногойбаев милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Себеп дегенде бул конкурс менен дайындала турган кызмат орун азыр убактылуу милдетин аткарат. Андан сырткары 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын дагы башчысы Казакеев жумуштан алынган. Ошол жанакы өткөн факты боюнча кетирилген кемчиликтер боюнча. Аны менен катар калыстыкты талап кылып, бүгүн укук коргоо органдарынан жабыркаган Жайыл жана Москва райондорунун жарандары ИИМдин имаратына митингге чыгышты. Ыйлап шыктап көзүбүздөн жаш агып бүттү, көзүбүздө жаш да калбай калды. Менин жалгыз балам Байбосун Айбекти бир келин аркылуу өлтүрүлдү. Ал келин 12 000 сом акча алган баламан, 12 000 доллар. Ошол акчаны бербей, ошону менен өлтүрүптү. Ал келиндин агасы ошол Жайыл районунун немесинде, ровдусунда полковник болуп иштейт экен. Анан ал кантип соттолмок эле агасы терди иштеп. Ошо менен эле улам жаап баарын тең токтотуп атышат. Мынакей 7 жыл болду жүргөнүмө. Канча 2016-жылдан бери баспаган жерим, какпаган эшигим калган жок. Чындыкты издеп таба албайбыз. Чындык жок, баары бири-бирине футбол тетет. Жаловаться этип арыз менен келсең, отписка жасап коет. Бүт отписка ойдон ошо ойдон дайыны жок калат. Муну Байтиктеги Сагналиев Урмат, Бекиева Сымбат дегендерге 34 200 доллар алдырып, ушуака жери акчамдын да дайын жок. Иш коскойт да жаап салат. Чындык жогунан жүрөм да, чындык жогунан. Мээр жазы коомдук бирикмесинин жетекчиси Ыргалай Бекмуратова билдиргендей, аталган райондордун ички иштер бөлүмдөрү жана райондук прокуратурасынын жетекчилери жарандарга олуттуу мамиле жасабай өздөрүн хан сезип алышкан. Ошон үчүн мен суранам сизден. Жакшылык кылсаңыз бир Аллага да жагасыз, жакшылык кылсаңыз, элге жакшылык кылсаңыз. Мен суранам ушул. Урмат Ташиев, сизден да суранам ушул. Жакшылык кылсаңыз, жанагындай коррупцияга, баары коррупцияга чалынып кеткен. Бул факт мына Жайыл районунда ушул эжелердин укугун тебелеп, атайын акылдуулук менен баардыгы ойлонулуп жасалган кылмыштарды бирини-бири калкылаган милициялардын, тергөөчүлөрдүн курмандыгы болгон элдер мына азыр келип, биз 5 саат эртең менен 8ден азыркыга чейин бир 7-8 сааттан бери ачка мына апа сахыр болуп оройт экен. Бирөөбүз болсо скорый жүрөгү токтоп кала турган болуп, бир аксакалыбыз кетти. Адилетсиздиктин курмандыгы болгон үчүн ушул жерге талап коюп келип отурабыз. Укук коргоо кызматтарынын ушундай кайдыгер шалаакы мамилелерин улам коомчулуктун карапайым катмары көп учурда укуктарын коргой алышпай токочунан ажырап, алыс келгенде жарандардын өмүрлөрү жоопсуз садага чабылып кеткен учурлар көп кездешүүдө. Ильяс Анарбай уулу, Аскар Маратов, Нурньюз, Бишкек. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы кыз ала качууга шектүү катары 3 жаранды убактылуу карамоочу жайга киргизди. Облустук милициянын басма сөз кызматы 18 жаштагы кыз ата-энесинин үйүнө жеткирилгенин билдирди. Расмий маалыматка ылайык, Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө 11 апрелде Кара Дөбө айылынын тургуну кызын бейтааныш адамдар ала качканын айтып кайрылган. Учурда бул факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 175-беренеси адамды никеге туруу максатында урдоо менен катталып, сотко чейинки тергөө башталды. Кыргызстанда ушул жылдын алгачкы 3 айында ала качуу эркинен тыш нике кыюуга мажбурлоого байланыштуу 59 факты катталган. Анын ичинен учурда 8 гана өндүрүштө. Бул тууралуу Ички иштер министри Улан Ниязбеков жогорку кеңеште ала качуунун айынан киши колдуу болгон Айзада Канатбекова тууралуу маалымат берип жатып билдирген. Ал кыскартылган иштерге экинчи тараптын тосмо арызы негиз болгонун кабарлаган.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети массалык түрдө автоунаалардын катализаторлорун мыйзамсыз сатып алып, андан ары Европага ташып турган каналды аныктады. Бул тууралуу атайын кызмат билдирди. 23 февралда салмагы 2 тонна болгон катализаторлорду Литва өлкөсүнө ташып бара жаткан контрабандалык жүк кармалган. Мындан сырткары 9 апрелде Бишкекте ушундай тетик сатып алып жаткан 12 жай аныкталып, таңгакталып, чет өлкөлөргө жиберүүгө даярдалган ири көлөмдөгү автоунаа катализаторлору алынган. Учурда УКМК бул жааттагы абалды көзөмөлгө алуу, экологиялык абалды жакшыртуу жана катализаторлор контрабандасына тиешеси бар делген мамлекеттик кызматтагы адамдарды аныктоо максатында комплекстүү аракеттерин улантууда. Милдеттүү техникалык кароо жокко чыгарылгандан кийин унааларды оңдоочу жайлардан автоунаа катализаторлорун уурдап сатуу көрүнүшү өскөнү байкалат деп айтылат билдирүүдө. Катализаторлордо платина, палладий жана родий сыяктуу баалуу металлдардан камтылгандыктан андан эбегейсиз киреше алууга болоору айтылат. Учурда ыйгарым укуктук органдар тарабынан автоунаа катализаторлорун сатып алуу жана сыртка чыгарууга тыюу салуу боюнча маселе каралууда. Ички иштер министрлиги Россиянын аймагында жасалма документ колдонгондорго кылмыш жоопкерчилиги каралганын эскертти. Мекеменин билдиришинче, акыркы убакытта Россияда эмгектенип жүргөн мекендештердин арасында жасалма ID карта жана айдоочулук күбөлүктөрдү колдонгондугу үчүн кармалгандар көбөйдү. Жоготуп алган, мөөнөтү бүткөн же башка себептер менен документтери жок жүргөн мигранттар аны мыйзамдуу жол менен алгандан жалкоолонуп, жасалма бүтүрүп жатышат. Бул үчүн Россиянын кылмыш жаза кодексинин негизинде жоопко тартыласыздар. Ошондуктан документ жоготкондо полицияга арыз менен кайрылып, андан кийин өлкөнүн консулдук бөлүмдөрүнө барып, мыйзамдуу жол менен алыңыздар деп айтылат маалыматта. Ички иштер министрлиги жасалма документтерди сунуштагандар болсо, Россиядагы өкүлчүлүккө кабарлап коюуну өтүндү. Ош шаарында шайлоонун жыйынтыгына наразы болгондордун саны күчөдө. Бүгүн 2-Борбор калаанын Борбордук аянтында кечеги шайлоонун жыйынтыгына наразы болгон партиялар Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышты. Партиялардын талабы мыйзам бузуучулуктар аныкталып, тийиштүүлөр жоопкерчиликке тартылышы керектигин айтышууда. Он 1 апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештердин шайлоосу бир топ нааразычылыктарды пайда кылды. Өзгөчө Ош шаарында шайлоо аяктагандан соң 6 партиянын өкүлдөрү шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айтышты. Алар өз сөзүндө жалпы жыйынтыкты жокко чыгарып берүүнү Борбордук шайлоо комиссиясынан жана өлкө башчысынан дагы суранышты. Наразы болгондордун баары 7% чектен өтпөй калгандар эмес, арасында озуп чыккандары да бар. Маселе мына 10 миңден ашык добушубуз бар. Бизге деле ошол кеминде бир 10 мандат тиет болуш керек. Маселе мандат эмес. Маселе бүгүн ошол элди бир тазалыкка бура алдыкпы жокпу? Же мурдагыдай эле бөлүп жарып, мынакей элди коркутуп, үркүтүп, ар кандай күчтөрдүн жардамы менен административдик ресурсту каалагандай пайдаланып, дагы эле ошол чыныгы добуштарды уурдап алууга жол берип кала беребиз деп. Ошондуктан мен эң туура эле деп ойлойм. Бул маселелер биринчи кезекте шаар бийлигине түздөн түз коюлуп аткан. Аны бир элге башкан айтып, жумуш, мындай иш түрүндө башкан жасаган ошол эң биринчи жоопкер шаар бийлиги, анын жетекчиси Сарыбашев Таалайдын отставкадан кетүүсүн талап кылышыбыз керек. Экинчиден ошол болгон шайлоонун жыйынтыгын толугу менен жокко чыгарыш керек. Үчүнчүдөн ошол биз жогоруда айткандай эртеңден баштап ошол нааразычылык акциясына чыгууну мындай билдирип коелу деп турабыз. Наразычылык ошол бойдон токтоп калган жок. Бүгүн Ош шаарынын Борбордук аянтында Улуу Журт, Бүтүн Кыргызстан, Республика, Бир Бол партияларынын айрым өкүлдөрү 11 апрелдеги шаардык кеңеште болгон шайлоонун жыйынтыгына нааразы экенин билдирип чыгышты. Тамком сатып алып, шайлоонун каалаганына өткөзүлгөнгө биз каршыбыз. Каршылыгыбыз менен ушинтип. Биз айтпай атабыз, биздин партияга киргизгиле деп. Биз кечеги болгон туура эмес шайлоону мыйзамдын негизинде кылмыш ишин козгоп, камай тургандарын апарып камаңыздар. Эмне үчүн ушундай таза шайлоодо өткөзө албадыңар? ИИКтерге кирсек, бардык эле ошол жерде иштеген ишчилер ИИКтин мүчөлөрү болуп отурат. Качан тазаланат, качан жазаланат булар?
Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын өкүлү Замирбек Шамшидин уулу Борбордук шайлоо комиссиясы бул көрүнүштөргө көңүл буруш керек дейт. Өз сөзүндө өткөндөн сабак албагандар кайра мыйзам бузууларды кайталады деген пикирин билдирди. Эгер эс акылыңар бар боло турган болсо, убагында бүгүндөн кеч калбай туура чечимди чыгарып, кечээки шайлоолордун бизден башка бир нече партиялар элчилик даярдап берген фактыларды башынан көзүңөрдүн астынан өткөзгүлө тагын шаарда өткөн мына шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаргыла деп биз талап кылабыз. Аймактык шайлоо комиссиясы алдын ала гана жыйынтыктар чыкканын кабарлады. Ал эми партиялардын нааразы жагдайга түрткөн мыйзам бузуучулуктардан айрым тилкелердеги добуштар жокко чыгышы мүмкүн экенин айтат. Жалпысынан болуп 30дан ашуун арыз даттануулар келип түшкөн. Анын жарымынан көбү ички иштер кызматына жөнөтүлгөн. Барбы ушундай мыйзам бузуулар боюнча? Бизде азыр бир участкадан бюллетендин саны бир чеккенде бир ашча болуп эме болду, аны дагы текшерип атышат. Эгерде ошол далилденип калса, ошол участка бардык эмеси жокко чыгарылат. Ош шаарында жергиликтүү кеңештерге карата шайлоого 70 миңден ашуун шайлоочу добуш берген. Алдын ала жыйынтык боюнча 3 партия 7% босогодон толук өткөн. Ал эми партиялардын нараазычылыгын пайда кылган мыйзам бузуучулуктар териштирилүүдө. Таткашалбан Элдар Өмүрбек уулу, Нурньюз. Шайлоонун баштапкы жыйынтыктары жарыяланды. Мындай көрсөткүчкө айрым партиялар макул эместигин да билдирип чыгышты. Алар Борбордук шайлоо комиссиясынын алдына чогулуп, шайлоону жокко чыгарууну талап кылышты. Ал эми эл аралык байкоочулар болсо тандоо таза өткөнүн айтып жатышат. Кененирээк Жолдар Бузумов айтып берет. Кече 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттү. Анда Бишкек шаардык кеңешине шайлоонун баштапкы жыйынтыгына караганда 6 партия 7% чектен өттү. Автоматтык түрдө эсептеген урнанын алдын ала маалыматына ылайык мандаттар 6 партияга бөлүштүрүлөт. Алар Эмгек партиясы 13,87%, 10 мандат. Ак Бата партиясы 12,15%, 9 мандат. НДПК 10,68 мандат. Ата журт Кыргызстан 9,63%, 7 мандат. Ынтымак 8,64%, 6 мандат. Биздин эл 7,73%, 5 мандат. Алдын ала жыйынтыктар чыгып жаткан маалда шаардын мэри ким болору да белгилүү болуп калды. Жарышта 2-нчи орунду камсыздап келе жаткан Ак Бата партиясын баштап чыккан Нариман Түлеев мэрликке талапкерлигин кое тургандыгын айтты. Анын мындай пикирин 1-нчи орунду камсыздаган Эмгек партиясы колдоп да жатыптыр. Мен өзүм партиямды мэрикке коем. Ошондо эле айтып кетпедимби, ошол Эмгек партиясы келип кол кармашып сүйлөштүк, бизди колдомой болушту. Ким менен колдоштуңуз? Аскар Салымбек менен. Добуш саны уланып жатат. Шайлоо жыйынтыгы улам жаңыланып турат. Эске сала кетсек, Бишкек шаардык кеңешине 25 партия ат салышкан. Бирок мындай жыйынтыкка айрым партиялар макул эместигин билдиришти. Социал-демократтар партиясынын бир катар мүчөлөрү Борбордук шайлоо комиссиясынын алдына нааразычылыкка чыгышты. Алар шайлоо таза өтпөгөнүн айтып, анын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышууда. И вот сейчас не надо там, конечно, потрясений социальных, там кого-то свергать, еще что-то делать. Но, потому что вы видите, к чему это приводит каждый раз. Это не приводит там к совершенствованию чего-то хорошего. Ничего не приводит. Сейчас нужно понимать, что если сейчас объединить силы и заставить провести правильные, честные выборы, да, тогда в парламент страны пройдут уже честные, хорошие, правильные выборы. Ал эми жарыштан утулган реформа, Адилеттүү Кыргызстан партиялары бул жолу да бийликтин партиялары менен акча утту деп билдирүү жасашты. Бирок жалпысынан айтканда, эми бул жерде эгерде биз жетпей калган күндө деле баягы жеңилип калып чалаганда эмес, бирок баарыңар эле көрдүңөр, коомчулуктун баары көрдү. 5 октябрь бизге сабак болгон жок. Дагы деле олигархтар, өзгөчө баягы курулуш мафиясы каржылаган партиялар ачык эле акча таратып подкуп кылып атышты. Жаңы технологиялар пайда болуп турган учурда домкомдор аркылуу мындай уюшулган неме болуп калды да бул жерде. Ал арада шайлоого көз салып турган байкоочулар добуштарды сатып алуу, административдик ресурс жана башка мыйзам бузуулар болгонун айтып чыгышты. Жалпысынан Ички иштер министрлигине 70 кайрылуу келип түшкөн. Анын 30-у аныкталбагандыктан өндүрүштө кыскартылган. Бирок алардын арасында добуш сатып алууга болгон аракет үчүн кылмыш иши да козголуптур. Бүгүн болсо эл аралык байкоочулар шайлоодо олуттуу мыйзам бузуулар болбогонун айтышты. Бул жолку шайлоо демократиялык принциптердин эл аралык стандарттарына шайкеш келет деп баалашкан. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек.
Ош шаарындагы шайлоонун жүрүшү мыйзам бузуулар менен катталып, нараазычылыктарды да жаратты. Жалпы шаар боюнча шайлоого байланыштуу 121 маалымат ички иштер башкармалыгына келип түшкөн. Учурда тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Ал эми бүгүн 12 апрель Ош шаарында абал туруктуу кечип, шайлоого байланыштуу коомдук тартип бузуу аракеттери болгон жок. Ал эми Ош облусу боюнча жалпы 28 маалымат катталып, алардын 12си кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталган. 11 апрель Кыргызстанда өткөн жергиликтүү шайлоонун жүрүшүндө Ош шаарында мыйзам бузуу фактылары көп катталды. Мындан улам шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын 6 партия билдирген. Ал эми аймактык шайлоо комиссиясына 32 арыз даттануулар келип түшкөн. Алардын 16сы ички иштер кызматына тиешелүү болгондугуна байланыштуу өткөрүлүп берилгендигин аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы билдирди. Мыйзам чегинде шайлоодон кийин 3 күнгө чейин талапкерлер арызданып даттанууга укуктуу. Ошон үчүн 3 күндөн кийин токтотуп арызды, анан кийин карайбыз. Ошондо жуманын этегинде барып, биз окончательный жыйынтыкты чечимди кабыл алабыз. Кечеги күнү 32 арыз даттануулар келди. Бул жанагы интернет байланыштакылардын кошкондо. Бунун 16сын ички иштер органдарына бердик. Аймактык шайлоо комиссиясынын кызматкерлери шайлоо тилкесинин ичинде жүз берген мыйзам бузууларды гана текшерет. Буга байланыштуу келип түшкөн арыздардын чоо жайы каралып, жакынкы аралыкта жообу берилерин билдиришти. Андан тышкары кайсы бир шайлоо тилкесинин комиссия төрагасын жумуштан алуу жана партиялардагы айрым депутаттарды четтетүү арыздары да келип түшкөн. Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы бошотуп берили деген арыз түштү, мисалы айтып коеюн конкретно. Биз аны карап, мына шайлоону өткөзгөндөн кийин карайбыз. Кызмат орун төрагалдан бошотуш жөнүндө маселе карадык. Дагы бир талапкерден эмесең талапкерлигин алып бересиңер деген арыз түшкөн. Укук коргоо органдары текшерип атат. Ошолордун берген маалыматына карап туруп, анан мандат алгандан кийин дагы эгерде мыйзам чегинде болсо, биз мандат алгандан мандатын алып коебуз. Мыйзам жол берет буга. Ош шаарында шайлоо өнөктүгү башталгандан бери ички иштер башкармалыгына жалпы 121 маалымат келип түшкөн. Алардын 44-ü 11 апрель шайлоо күнү катталган. 11 маалымат кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, учурда тергөө иштери ачылган. Ал эми 2 маалымат учурда соттук кароого жөнөтүлгөн. 4 материал шайлоо тилкесинде орун алган бейбаштык аракеттер болуп саналат. Калган маалыматтар шайлоочулардын добуш сатып алууга аракеттер көрүлгөндүгү боюнча. Шайлоо учурунда саясий партиялар өздөрүнүн оппоненттерине жана атаандаштардын репутациясына доо кетирүү максатында айтылган, жазылган интернет айдыңында берилген маалыматтар болуп чыкты. Алардын көпчүлүгү тастыкталган жок. Ал эми бүгүнкү күндө жакынкы арада калган материалдарды карап чыгып туруп, чын төгүнү текшерип туруп, эгер чын боло турган болсо тергөө иштери улантылат, ал эми жалган болсо өндүрүштөн кыскартылат. Ош облусу боюнча жалпы 28 маалымат келип түшкөн. Алардын 5-өсү 11 апрель күнү катталган. Жалпы 12 маалымат кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине тергелип, тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Арыз даттануулардын көпчүлүгү кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланып, админ ресурс жолун пайдалангандыгы боюнча. Тартип бузуулар, оор жана өзгөчө кылмыштар катталган жок шайлоо участкаларында. Жалпысынан 515 участкада 2000ге жакын милиция кызматкерлери коомдук тартипти көзөмөлдөп турушту. 11 апрель өлкөдө жергиликтүү шайлоо өнөктүгү өткөрүлдү. Ага Ош шаары боюнча 150.346 шайлоочудан 53.633 шайлоочу референдумга добуш берген. Бул жалпы шайлоочулардын 35%-ын түзөт. Референдумга каршы 8281 жаран добушун берип, бул 5%-ды түзгөн. Ал эми шаардык кеңешке 151.000 шайлоочудан 70.623 шайлоочу катышып, бул 46,6%-ды түзгөн. Нурзада Сыдыкова, Аделет Нышанбаев, Нурньюз, Ош шаары. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова 12 апрелдеги бүгүн брифингде жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдумдагы мыйзам бузуулар тууралуу маалымат берди. Анын айтымында, эгерде кайсы бир шайлоо тилкесинде эреже бузуулар аныкталса, ал жердеги добуштардын жыйынтыгы жокко чыгарылат. Партиялар менен талапкерлерге да чаралар көрүлөт. Айрымдарынын талапкер катары каттоосу жокко чыгарылышы мүмкүн. Шайлдабекова шайлоо жыйынтыгына макул болбогон партиялар менен талапкерлерди мыйзам чегинен чыкпоого чакырды. Учурда укук коргоо органдары шайлоо мыйзамдардын бузулушуна байланышкан арыз даттануулардын
жумуштардын үстүндө иштеп жатканын айтты. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Боршай Көмүтү райымы добуш сатып алуу олуттуу мыйзам бузуу экенин белгиледи. 11 апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо күнү болду. Ушул эле күнү президенттик башкарууга багытталган баш мыйзамдын долбоору жалпы элдик добушка коюлду. Ага шайлоочулардын 37%-нын ашыгы гана келип, 79%-нын ашыгы макул деген добуш беришти. Жергиликтүү кеңештерге да шайлоонун баштапкы жыйынтыктары жарыяланды. Грециянын баш каласы Афинада коррупцияга байланыштуу иликтөөлөрү менен таанымал Стар телеканалынын журналисти Йоргос Караевас киши колдуу болду. 52 жаштагы Йоргос Караевас коррупция, кылмыштуулук тууралуу күнүгө атайын берүүлөргө катышчу. Кариб деңизиндеги Сент-Винсент аралын жанар тоо атылып андан чыккан күл шаарды каптаган. Бийлик жергиликтүү тургундарга сыртка чыкпоого жана терезелерди ачпоого кеңеш берди. Адистер вулкан дагы бир нече жума кооптуу болушу мүмкүн деп эскертишүүдө. Ушул жана башка чет элдик жаңылыктар кийинки материалда. Грециянын баш каласы Афинада коррупцияга байланыштуу иликтөөлөрү менен таанымал Стар телеканалынын журналисти Йоргос Караевас киши колдуу болду. Ал 9 апрелде жумуштан чыгып үйүнө бара жатканда мотоцикл айдаган 2 киши 15 жолу ок атып кеткен. Бул тууралуу эл аралык француз радиосу кабарлады. Соттук медициналык кызматкерлер журналисттин сөөгүнөн 10 окту алып чыгышкан. 52 жаштагы Йоргос Караевас коррупция, кылмыштуулук тууралуу күнүгө атайын берүүлөргө чыкчу. Грециянын премьер-министри Твиттердеги баракчасына Караевастын дуушар болгон мукаачылык грек коомун нес кылганын, ага кол салгандарды тез арада таап, сот жообуна тартуу зарылдыгын жазды. Йоргос Караевас акыркы 30 жылда Грецияда киши колдуу болгон экинчи журналист. 2010 жылы Афинада саясатчылар арасындагы ири өлчөмдөгү бир нече коррупциялык ишти иликтеген Сократис Геолиас өз үйүнүн босогосунда өлтүрүлгөн. Кариб деңизиндеги Сент-Винсент аралында жанар тоо атылып, андан чыккан күл шаарды каптаган. Бийлик жергиликтүү тургундарга сыртка чыкпоого жана терезелерди ачпоого кеңеш берди. Адистер вулкандагы бир нече жума кооптуу болушу мүмкүн экендигин эскертишүүдө. Жарылуу башталгандан кийин миңдеген адамдар тез арада эвакуацияланган. Алардын көпчүлүгү убактылуу жайгашуу борборлорунда болушуп, жанар тоонун ойгонушун коркунуч менен эскеришет. Мен экинчи жолу вулкандын атылышына күбө болуп жатам. Биринчи жолу мындай болгондо мен 9 жашта болчумун. Азыр мен элүүгө чыктым жана кырдаалды толук баалай алам. Анткени азыр мен көбүрөөк билем жана мунун баары өтө олуттуу. Алдын ала маалыматтар боюнча Сент-Винсенттеги жарылуунун натыйжасында эч ким жабыркаган жок. Вулкандык эмиссиясынын тилкеси 8 километр бийиктикке көтөрүлдү. Күл булуттуу коңшу аралдарга, тактап айтканда Барбадоско коркунуч туудурат. Сент-Винсенттин тарыхындагы эң кыйратуучу жарылуу 1901 жылы болуп, 1000ден ашуун адам курман болгон. Бириккен Араб Эмираттары космоско жөнөтүлө турган кийинки 2 астронавттын ысымын жарыялады. 4000 талапкердин арасынан тандалып алынган космонавттардын бири аял. Ал космоско жол салган биринчи араб аялы болот. Бириккен Араб Эмираттарынын премьер-министри Мухаммед бин Рашид Аль Мактум тандалган келечектеги космонавттар Мухаммед Аль Мулла жана Нура Аль Матруш жакында НАСАнын астронавттарды даярдоо программасына кошуларын билдирди. 2019 жылдын 25 сентябрында Бириккен Араб Эмираттарынын биринчи астронавты Хаза Аль Мансури Байкоңур космодромунан Союз ФК ракетасы менен космоско учуп кеткен. Учуу учурунда аны орусиялык Алекс Скрипачка жана америкалык Джессика Мур коштогон. Эл аралык космос станциясында 8 күн жүргөндөн кийин Аль Мансури 3 октябрда орусиялык Алексей Овчин жана америкалык Ник Кейк менен кошо Союз МС-12 космос агенттигинде жерге кайтып келген. Кайрадан жергиликтүү кабарларга кайтабыз. Быйыл 2021 жылы билим берүү жана илим министрлигинин жана Катайым Айгүл Асанбаеванын демилгеси менен мектеп менен жашыл үйүм акциясы башталат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев 2021-2023 жылдарга карата программасын тааныштыруу учурунда билдирди. Анын айтымында аталган акция мектепти оңдоо, жашылдандыруу, көрктөндүрүү, жалпысынан айлана чөйрөнү жакшыртууга багытталат. Акциянын жыйынтыгында жеңүүчүлөр аныкталат. Аймактардан жеңүүчү болгон мектеп окуучулары чет өлкөлөргө экскурсияга жөнөтүлөт. Алгачкы 3 орунга чет өлкөгө саякаттоо каралууда, деди министр. Бейшеналиев донорлорду Кыргызстандагы чет мамлекеттердин элчиликтерин акцияга кошулууга чакырды.
Жалал Абад шаарында төрөлгөн 3М бүгүн төрөтканадан чыгарылды. Шаар мэри Эрнестбек Ормоков наристелердин абалынан кабар алды. Кала башы 3Мдин жакындары менен жолугуп, Бенесе Гүлнара Бүркүтовага резервдик фонддон 15 000 сом акча каражатын тапшырды. Аны менен катар 3Мге үй берүү маселеси да көтөрүлдү. Эрнестбек Ормоков жалгыз бой эненин жаңы төрөлгөн наристелерине батир берүүнү шаардык кеңештин депутаттарына сунуштай турганын билдирди. Эл өкүлдөрү сунушту колдоп берсе, бөөктөргө үй берилет. Эскерте кетсек, 31 март күнү облустук төрөт үйүндө 3М жарыкка келген. Аларга Аделина, Аделет, Аделя деп ысым ыйгарышкан. Эки кыз бир уул төрөптөр. Ден соолуктары жакшы экен, энесинин, балдардын, кыздардын ден соолугу аябай жакшы. Биздин медицина кызматкерлерине биринчиден ыраазычылык билдирип кетейин. Бир квартира алып беребиз деген мен үмүттөмүн. Кудай кааласа, биздин шаарыбызда кечээ шайланып калган депутаттарыбыз өз мандаттарын алып келсе, буну колдоого алат деген ишеним бар. Эки балам бар эле буга чейин. Бир уул, бир кыз. Булар үчүнчүсү. 3М. Буга чейин квартирада турчумун. Бирөөсү кичине назигирээк болуп атпакчы, мага өтө жакшы болуп калды уже. Башында кичине кыйналдык, аркада калды баары. Телекөрүүчүлөр, сиздер Нурньюс маалымат программасын көрдүңүздөр. Эгерде эфирде толук көрүүгө жетишпей калсаңыздар, бизди интернет баракчаларыбыздан да тапсаңыздар болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.